Путин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапар менен келип кетти. Учурда өлкөдө эки тарап кол койгон кызматташтык келишимдер тынымсыз талкууга алынууда. Орусия бизнеси бир нече миллиарддаган долбоорлорду сунуштады. Кыргызстандын жарандары үчүн Орусиядагы мигранттар мунапысы узартылды. Ал эми жалпы кызыкчылыкты жараткан материалдык эмес, андан да маанилүү чек ара жаатындагы коопсуздукту коргоо иштери камсыздалды. Коомчулукту көп сандаган келишимдер чын эле Кыргызстанга экономикалык пайда алып келеби, ушул кызыктырууда. Путиндин айтымында экономикалык маселелер дагы да көбөйөт. Муну жөнгө салууда убакыт гана эмес, күч да, каржы да керектелет. Россия Кыргызстанга бюджетти колдоо максатында 30 миллион доллар бөлгөн. Ошонун ичинен биз деген Росгеология акционердик коому Россиядан баягы келишимди кол койдук. Ал келишимде баягы геологиялык чалгымдоо боюнча Кыргызстанда бүгүнкү күндө запастарды жаңыртуу. Россия бизнеси жаңы долбоорду издөөдө. Алардын ичинен эң маанилүүлөрү алтын кендерин иштетүү. Бул азыркы учурда ири каржы долбоорлорунун бири. Салымдын жалпы көлөмү 600 миллион долларды түзөт. Келечекте 2020-жылдан тарта жер үй алтын кенинен жылына 5 тонна алтын өндүрүлүүсү күтүлүүдө. Андан сырткары Россия тарап биргелешкен долбоорго 6 миллиард рубль каржы бөлүүдө. Аны үчүн конкреттүү контракттар түзүлүш керек да. Аны үчүн Кыргызстан тарапта, Россия тарапта эко биргелешкен бир кызыкчылыктары бар, бизнес кызыкчылыктары бар келишимдерди түзүлүш керек да. Бул чындыгы бизнес контракттар түзүлүш керек да. Мына ошондо гана ошол айтып жаткан миллиарддардын канча бир деңгээли Кыргызстанга түз тикелей же портфелдик инвестиция болуп келиши мүмкүн. Бул келишимдер экономисттер тарабынан күмөн жаратса да, эки өлкө башчы тарабынан толук колдоого алынды. Россиядан келген ишкерлер жыйынга катышып, жергиликтүү бизнес өкүлдөрү менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Евразия экономикалык биримдигинин чегиндеги ири бизнестер өздөрү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издешүүдө. Мисалга, Газпром ишканасы биздин мамлекет менен 2030-жылга чейин келишим түзгөн. Российским концернам уже инвестировано 16 миллиардов рублей. Россиялык концерндар жалпы каралган 100 миллиардтан 16 миллиард рублин сарпташты. Мунун жыйынтыгында өлкөнүн газ менен камсыз болуусу 22ден 30%га көтөрүлдү. План боюнча бул келечекте 60%га чейин жогорулашына мен ишенем. Россия 2011-жылдан тарта жылына Кыргызстанга көлөмү 1,1 миллион тоннаны түзгөн муунай жана муунай азыктарын алымсыз экспорттоп келет. Мындай түз берүүлөр кыргыз экономикасына 2 миллиард доллар пайда алып келет. Кыргызстанга аскердик жардам албетте керек. Анткени Борбордук Азия анча тынч эмес аймак. Кышында Россия Кыргызстанга чек ара тилкесин куруп, аны жабдыктар менен да каржылаган. Аймактагы коопсуздукту коргоодо кант базасы өзгөчө орун ээлейт. Кийинки жылды президенттер Россия жана Кыргызстан жылы деп расмий түрдө жарыяламай болушту. Ал эми Сооронбай Жээнбеков учурда Москвага баруу үчүн кам көрүүдө. Ал Владимир Путиндин чакыруусу менен барат.